Сабакты даярдаган Жалал Абад облусунун Нокер районуна караштуу номер 1 Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин информатика жана музыка мугалими Курманбек Исманов. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн технология сабагы 8-класс 4-чейректин 1-сабагы. Сабактын темасы графикалык редакторду чиймелерде пайдалануу. Сабактын максаты курулуш чиймелерин чийүүдө колдонулуучу программалар менен таанышып үйрөнүшөт. Технология сабагынан алган билимдерин турмуштагы ишмердүүлүктү айкалыштырып, билимдерин өркүндөтүшөт. Окуучулар мээнеткечтикке, тапкычтыкка, өз оюн эркин айта билүүгө, турмуштагы ар түрдүү тоскоолдуктарды жеңүүгө, атуулдукка тарбия алышат. Балдар, сабактын башында 3-чейрекке кайталоо жүргүзөлү. 3-чейректе геометриялык фигуралар, чекиттердин координаталары, жайылмалар, кыргыз боз үйү, эскиздер, кымыз, жылкы, көкөрдүн жасалышы жана электр энергиясын колдонуу жөнүндө сабак өткөнбүз. Балдар, мен бул 3-чейректеги материалдарды кайталоо үчүн силерге атайын тест даярдагам. Ошол тестти силерге жиберемин WhatsApp группа аркылуу. Силер ал тестке жооп бересиңер. Мен азыр силерге ал тестке WhatsApp аркылуу кантип киребиз, кантип жооп беребиз, силердин жообуңарды мен кантип текшерип аламын. Ошол боюнча маалымат берип кетейин. Балдар, мен силерге телефон аркылуу шилтеме менен тестке кантип кирүүнүн жолдорун көрсөтүп берейин. Биз WhatsApp группадан өзүбүздүн группага киребиз дагы, мен жиберген шилтемени басабыз. Шилтемени бассак, мына биздин тестибиз ачылды. Бул жерге биз бүгүнкү числону басабыз. 12 апрель. Анан алдыга деген баскычты басабыз. Суроону окуп, жоопту тандагандан кийин алдыга деген баскычты басабыз. Кийинки суроого өтөбүз. Кийинки суроону окуп туруп, керектүү жоопту басып туруп, дагы алдыга баскычты басабыз. Ошентип 10 суроо бүткүчөктү жооп беребиз. Андан кийин жыйынтыгы чыгат. Эң туура жооп берген окуучуга аягында эң мыкты деген сертификат берилет. Урматтуу окуучулар, тесттин жыйынтыгы менен силерге баа коюлат. Мына өзүңөр көрүп тургандай, эгерде 35%тен аз баа алсаңар, анда силерге 3 деген баа коюлат. Ал эми 45%тен аз баа алсаңар, 4 деген баа коюлат. Ошондой эле бардык суроолорго жооп берсеңер, же болбосо 11 суроонун баарына жооп берсеңер, силерге 5 деген баа коюлат. Балдар, силерге эскертүү. Тест аяктаган соң, ваше имя деген жерге өзүңөрдүн аты жөнүңөрдү, классыңарды жазып коесуңар. Жана бул белгини сөзсүз басып койгула. Балдар, силердин тапшырган тесттериңер жыйынтыгы менин электрондук поштама келип түшөт. Мына бул жерде информатикадан, музыкадан тесттин жыйынтыктары көрүп турасыңар. Мисалы үчүн 5-класстардын 3-чейректи кайталоо тестин силерге көрсөтүп берейин. Мынакей ошол тестти мен поштадан басамын. Мына бул жерде жыйынтыгын көрүп турасыңар. Мен бул жерден ссылкага киремин. Ссылка результат дегенге. Бул жерде ошол окуучулардын, сосын силердин жиберген тестиңердин жыйынтыктары чыгат. Мынакей. Көрдүңөрбү? Бүт суроолорго жооптору мага көрсөтүп койгон. Бул жерде бир суроого туура эмес жооп болгон экен. Мына кызыл менен белгиленип, туура эмес жооп деп туруп, туура жообун алдына чыгарып койгон. Көрдүңөрбү? Мына ушинтип тесттерди текшеремин, көрөмүн кандай тест болгон. Мына жерде дагы бир туура эмес жооп экен. Туура жообун бул жака жазып койгон. Андан кийин кайрадан үстүнө чыгабыз. Бул окуучу көрдүңөр тестти 3,5 минутада чыгарыптыр. 2020 жылдын 16 апрелинде
saat 9:30 testке кирген экен. Бул окуучу атын жазбаган үчүн окуучунун IP адресси гана мага белгилүү. Ошон үчүн мен сиздерден суранамын, аты жөнүңөрдү классыңарды толук жазып койгула. Эми могул жерде таблица результатов дегенге кирип туруп мен көрөмүн. Көрдүңөрбү? Кимдер атын жазса аты чыгат, аты жазбагандардын IP адреси гана бар. Мына баардык жыйынтыктар бар. Көрдүңөрбү? Канча убакыт кетти, качан өттү, туура жооптордун саны канча, туура жооптордун проценти канча. Ошентип мен мынакей алдыга жылдырып көрүп алам. Ошон үчүн сөз мына атыңарды жазгыла. Көрдүңөрбү? Ал эми бүгүнкү сабагыбызда курулуш иштериндеги колдонулган программалардын натыйжасы жөнүндө сөз кылабыз. Балдар, учурда ар бир курулуш иштери заманбап программалардын негизинде ишке ашып жатат. Анда эмесе ошол архитектуралык заманбап программаларга токтолуп өтөлү. Magic Plan. Magic Plan'ды мобилдик телефондун камерасын колдонуп бөлмөнүн иштерин пландаштырсак болот. Ал үчүн бөлмөнүн ортосуна туруп, бөлмөнүн ичин сканерлейбиз. Сканерленген сүрөттү PDF, JPEG форматтарга өзгөртүп алып, андан ары бул программа телефондо архитектуралык пландаштырууга өтүп, бөлмөнүн дизайнын түзүүгө жардам берет. Планиметр сызгыч. Бул программа аянттарды, аралыктарды, периметр жана бурчтарды өлчөө үчүн колдонулат. GPS технологиясын колдонуп, координаталарды жана кыймылдарды белгилеп көзөмөлдөйт. Construction Master Pro калькулятор. Construction Master Pro тиркемеси жөнөкөй калькуляторго караганда ар түрдүү эсептөөлөрдү эффективдүү жана так жүргүзөт. Аянттарды же көлөмдү өлчөө, талаада же офисте иштесең да каалагандай шарттарда эсептөөлөрдү так жүргүзөт. Sketchbook Illustrator. Бул тиркерме Autodesk архитектуралык программанын негиздөөчүлөр тарабынан даярдалган. Компьютерде бул тиркеме менен каалагандай курулуш чиймелерин чийсек болот. Ал үчүн тиркемеде бардык графикалык куралдар даярдалган. 3D интерьер дизайны. Бул программа рейтинг боюнча биринчи орунда турат. Программа менен 3D моделдеги проекттерди жаратсак болот. Программанын тез иштөөсү, орус тилиндеги интерфейстин ыңгайлуулугу программаны колдонуучулар арасында жогорку баага татыктуу болгон. Программа менен курулуштун башынан этегине чейин проекттерди жасасак болот. Sweet Home 3D. Бул программа экинчи орунда турат десек жаңылышпайбыз. Себеби бул программа менен 3D моделдерди түзүп, бөлмөнүн ичин түстүү дизайн ыкмалары менен жасалгалап, бөлмөдөгү буюмдарды дая журналдан алып, проектиге коссок болот. Ашкана, балдар бөлмөсү, ванна сыяктуу бөлмөлөрдү түрдүү дизайн менен кооздосок болот. Балдар, биз силер менен архитектурада колдонулуучу компьютердик программалар жана тиркемелер менен тааныштык. Анда эмесе мен силерге азыр ролик коюп берейин. Бул ролик 3D форматында компьютердик программада аткарылган үйдүн проектиси.
Урматтуу окуучулар, эми сабакты жыйынтыктап үйгө тапшырма берейин. Биз бүгүн силер менен архитектурада колдонуучу программалар жөнүндө түшүнүк алдык. Силер үйдөн өз алдыңарча ушул видео сабактагы компьютердик архитектуралык программаларды интернеттен окуп чыгып, кааласаңар интернеттен көчүрүп алып, тиркемелерди телефонго көчүрүп, колдонуп көргүлө. Балдар, мен силердин билимиңерди бүгүнкү сабактын жыйынтыгы жана тесттин жыйынтыгы менен чыгарамын. Анда эмесе сабакка көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта болуңуздар.